Билал жакындары жана ага цехти ачууга көмөктөшкөн инсандар менен чакан ишканасынын ачылышын өткөрдү. Ал ишти жаңыдан баштап жаткандыктан азырынча үйүнүн арт жагынан эле бир бөлмөнү бөлүп, кир жуучу самын өндүрө баштады. Бул основной майдан даярдалат бул. Үйдүн майы жана пахта майдан болот да бугач. Буга анан биз химический заттардан шелош деген нерсе бар, ошону кошобуз. Ошо дозосу мененчи өзүнүн. Аны кошуп, буларды кыздырып даярдайбыз. Биз ошол бир 2 саат, 3 саат тегерегинде аралаштырабыз да. Аралаштыргандан кийин ал ошол мындай учурга келет да. Ушундай болот. Булдай болгондон кийин аны биз коюп коебуз. Дагы кичине катат. Каткандан кийин аны биз мына шнек пресске салып самын чыгарабыз да биягыначы. Ишкер жогоруда айтылган сырьёлорду базардан эле сатып алат. Алардын баарын аралаштырган соң самынды түймөктөөчү аппаратка салат. Андан кийин өз колу менен жасаган кесүүчү жабдыкталарды бирдей көлөмдө бөлүп чыгат. Азыр печет басканга болбойт, бал кичине жумшак да. Жаңы чыкканда жумшак болот. Бир 2 сааттан кийин мына жи катып калат. Катып калгандан кийин печет басабыз. Азыр печет басса мына жарылып кетет да азырчы. Пробага көрсөтүп берейин мына. Мына менен печет басабыз да, мынтип коюп туруп печет басабыз. Азыр мына кичине катыш керек да. Каткандан кийин басса мына тегиз чыгат. Азыр басса мына жарылып кетет да кичинечи. Ошондо ар бир чыккан самынды басып чыгасыңар. Ооба, ар бир чыккан самынды басып чыгабыз. Мына азыр жакшы чыкпай калды, көрдүңүзбү? Кир самын чыгаруучу цехтин негизги жабдыгын USAID уюму алып берген. Ал эми калгандарын Билал өз колу менен жасап чыккан. Ишкердин айтуусунда, чакан цехти ишке түшүрүү үчүн $5000 каражат саптаган. Неоның коробкасын койдук. Биз редуктор алайлык десек, редуктор кымбат экен, ошондуктан ошол коробка менен эле коелук деп, мына жерге мотор даярдап койгонбуз. Моторду коебуз, мына шикип менен ремень аркылуу мына жерге улайбыз. Мына жерге улангандан кийин мына жерден мына уланат. Мынаны даярдап койгонбуз. Мына үчтөлүк менен мына уланат. Мынтип улайбыз мынага. Мына болтяки менен катырабыз, анан мыяка коебуз да, мынанчы. Мыяка коюп, анан мына жерге катырабыз мынтип. Катыргандан кийин бул оборотду азайтат. Мотордун оборотун 30 эсе азайтат да, мыначы. 30 эсе азайтат. Мына менен болду, аралашат, мына айланат. Мына жерден айландырат, мына мешалка ичи айлана берет. Мына сырьё даяр болгондон кийин мына жерде ачыла турган немеси бар. Мына төкө турган. Даяр сырьёну мына жерден мынтип просто ачылат да, мыначы. Цехтен күнүнө 1200 даана самын чыгарса болот. Бирок айрым жабдыктар толук бүтпөгөндүктөн азырынча андай мүмкүнчүлүк жок. Учурда чакан ишканада 2 адам жумуш менен камсыз болгон. Билалдын атасы уулунун аракетин жогору баалайт. Анткени Тоолуу Арстанбапта туристтик сезондо гана жумуш болот. Ал эми Билал ачкан цех келечекте ондогон адамдарды туруктуу жумуш менен камсыздайт деген ишеним бар. Россияга барып, тияк бияка барыш дегенден көрө өзүмүздүн мамлекетибизде Кыргызстанда бир жумушту жүргүзүп, бир өнүгүү Кыргызстан өнүгүүсүнө бир өзүнүн бир issasını кошкон болсо жакшы болот деп мен дагы колдодум аны. Макул оğlum дедим. Анан кийин бул өзү изилденди, анан кийин изилдеп буяка балдар менен сүйлөштү, интернеттен издеди. Анан ошондой профессионал немелер менен сүйлөшүп көрдү. Анан үйрөнүп самыны чыгара баштады өзү. Жаш ишкер алдыда атайын имаратка цехти көчүрүп 4 адамды туруктуу иш менен камсыздоону көздөп турат. Мындан сырткары жыт берүүчү атыр самындарды да чыгарууга аракеттенүүдө. Анын белгилөөсүндө Жалал Абад облусунда алгачкылардан болуп кир жуучу каражат өндүрүүдө. Кабылбек Көчкөнбаев уулу, Тынчбек Доолдаев, Жалал Абад облусу.